Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Саламатсыздарбы, аталар, апалар? Элин сүйгөн, жерин коргогон, өзүнүн өлкөсү үчүн жанын берген азаматтар, калкым деп кан жөткүргөн уул кыздар, баарыңыздарга кайрылуум. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Кемпир абадты коргоо комитетин түзгөнбүз кече. Ошол комитеттин мүчөлүгүнө кирип, кемпир абадты коргойм деген ар бир азаматтын үйүнө барып, тинтүү жасап, булар бийликти басып алууга аракет кылып жатат деп, аларды 48 саатка отургузуп койду. Бул мамлекетке карата чыккынчылыкка каршы турган, кемпир абадты коргойм деген ар бир азамат уул кызды ушинтип олтургузуп алып, коркутабыз деп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен раматылык алпамды жоготтум. Бир тууган жалгыз агамды жоготтум. Азыр 70 жаштан өтүп калган аксакал атам ооруп Москвада дарыланып жатат. Мен атам менен биргемин. Бирок кемпир абад үчүн керт башыбызды байлап бирге болобуз. Жана кемпир абад үчүн камагыңар келсе, баарыбызды камагыла. Эмил Бекиевди алып барып камадыңар, Ырысты камадыңар, Адилет мырзаны камадыңар, Тилекмат мырзаны камадыңар. Ошондой эле кемпир абад деп өзүнүн керт башын байлап кыргыздын азаматы болгон Мирлан Ураимовду камап, азыркыга чейин аны суракка алып жатасыздар. Мен баягы күнү айттым эле. Калкым калкым дебесе, калктын камын жебесе, кан алдына чыкпаса, калыс сөзүн айтпаса, карыяңдан эмне пайда деп. Башын байлап барбаса, жоодон суруп албаса, баатырыңдан, мырзаларыңдан эмне пайда? Мына Клара Сооронкулова, ошондой эле Рита Карасартова, Гүлнара эжекелер, Перизат эжекелер, мына ошолордун бар жогунун үйүнө барып, тинтип, алардын бала чакасынын астында намысына шек келтирип, силер бийликти басып алганга аракет кылып атасыңар деп куугунтук кылып жатат. Демек, мамлекет, эл, жер маанилүү эмес. Элдин тагдыры маанилүү эмес. Буларга бир гана бийлик, акча, урулук гана керек. Эмне себептен билесиздерби? Анткени эгерде элдин жашоосу, жаркын келечеги маанилүү болсо, 100гө жакын адамды өлтүртүп коюп унчукпай олтурат беле? 19 тонна алтынды урдатып коюп олтурат беле? Биздин азаматтар кайда кеттиңер? Эмне үчүн калыс сөзүңөрдү айтпайсыңар? Ушунчалык бийликке өч, бийлик десе жантагынан жата калган эки дос. Мен айтарга сөзүм жок. Дүйнөдөгү эң ыплас сөздөр силерге арналат. Билесиңерби эмне үчүн? Анткени өзүңөрдүн оюңар Атамбаевдин бийлигинде, Жээнбековдун бийлигинин учурунда бийликти гана басып алуу гана болгон. Элге кызмат кылуу эмес. Бийликти басып алуу үчүн тосмодон секирип өтүп, ыштаныңардан бери айрылып, акыры ошентип жүрүп, жаштардын эмгегин, мээнетин пайдаланып, таза шайлоо деп чыккан жаштардын мээнетинен силер үмүттүн өлүмү менен бийликке келгенсиңер. Мына ошол чындык, ачуу чындык силердин намысыңарга тийип, жок, силер унчукпай олтургула, оозуңарды жаап олтургула. Керек болсо биз Кыргызстанды Түндүк Корея кылабыз деген арам оюңар менен ар биринин оозун жапканга аракет кылып атасыңар. Эгерде биз өлүмдөн корксок, эгерде биз түрмөдөн корксок, анда биз эч качан мамлекетибизди сүймөк эмеспиз. Анда биз эч качан мамлекетибиздеги арам иштерди ачыктап айтып чыкмак эмеспиз. Бизге жеке керт башыбыздан дагы мамлекеттин, өлкөнүн тагдыры жогору турат. Анткени ошол өлкөнү бизге ата бабаларыбыз мурас катарында калтырган. Кемпир абад мына ошол өлкөнүн берметтеринин бири. Бул деген стратегиялык эң чоң Кыргызстандын колундагы рычаг. Текебаев дагы айткан эле, койнуңа кирип келген жер, бул Кыргызга таандык жер. Аны өзбектерге карматпаш керек деп. Бирок жантал бастап ошолорго карматабыз деп бул эки дос кемпир абадты коргоп чыккандардын бар жогун чекеден кармап жатат. Биз эч качан башаламандык кылып бийликти басып алалы деген аракеттерди жасаган эмеспиз. Бирок ошол шылтоо менен ким чындыкты айтып чыкса, ушундайга аракет кылып жатат деп атат.
бийлигиңер өзүңөргө буйрусун башыңарга тартып алгыла. Бизге өлкө керек. Каалаган жериңерге барып бийлигиңерди куруп алгыла. Криминалдын арасында курасыңарбы, башкалардын арасында курасыңарбы, бирок өлкөнүн келечегине тийишпегиле. Арам иштериңерди аралаштырбагыла, жерди сатпагыла, элди сатпагыла. Анткени Кыргызстан жалпыбызга таандык. Канча улут болбосун, ошолордун бар жогуна таандык. Биз баарыбыз биримдикте өлкөнүн тагдыры үчүн башыбызды байлап коюп жашап келатабыз. Урматтуу саналаштар, мекендештер, пикирлештер. Өлкө баарыбызга керек. Ооба, бизге жандын кереги жок. Бизге мандаттын кереги жок, кызматтын кереги жок. Бирок Кемпир-Абад баарыбызга керек да. Кумтөр маселесин көтөрүп чыкканда Садыр Нуркожоевич, биз ошол Кумтөрдөгү катастрофага ишенип, ушул катастрофа болуп кетсе, анда Кыргызстан жок болот экен деп колдогонбуз. Бирок ал жөнүндө азыр Жапаров бир да үн катып койгон жок. Өзүнүн эшек арабасы ылайдан өттү да. Петров көлү жарылып кетсе, Өзбекстан менен Казакстанды каптайт. Мына ошол жерлерди каптаганда Кыргызстан экиге бөлүнүп, жерлерибиз менен компенсация төлөп беребиз деп биздин башыбызды айланткан жаштарды биз ишенгенбиз. Ушундай каратып туруп калп айткан бийлик азыр эми Кемпир-Абад мурда эле өзбектердики болчу. Кемпир-Абадты берсек эч нерсе болбойт десе, дагы ошого ишенип чыдап карап отурабыз. Намыс кайда калды? Азаматтар, намыс кайда калды? Бизди ата-энебиз мынтип тарбиялаган эмес эле го. Башыңа кылыч келип турса да чындыкты айтып өл деген. Мусулманчылыкта дагы айтып келет. Арам ишти көрүп турсаң, колуң менен токтот. Колуң менен токтото албасаң, тилиң менен айт дейт. Жок дегенде сөзүбүздү кошпойлубу? Кармагандарды бошотуп койгула. Эгер Кемпир-Абад үчүн кармагыңар келсе, өлтүргүңөр келсе, гүлүбүздү көккө сапыргыңар келсе, анда Кемпир-Абадты коргоп чыккан жалпы мекендештер биз бар жогубуз камалганга даярбыз. Өлгөнгө да даярбыз, күлүбүздү көккө сапырсаңар да ошого да даярбыз. Анткени намыс, эл жердин тынчтыгы, жаркын келечек, эртең койнубузга кирип келген кошуналардын бизге келтирген зыяны, ошолордун баарын карап унчукпай жашоо бизге намыс жол бербейт. Канчалаган уруш талаштар болду билесиңер биздин түштүк аймакта. Мына ошол учурлар кайра кайталанабы деп коркобуз. Мына ошолорго жол берип жаткандай сыяктанат азыркы бийлик. Биз бир саясатчыны колдоп чыккан жокпуз. Президентти алмаштыралы деген жокпуз. Бирок булар өздөрүнүн көлөкөсүнөн өздөрү коркуп, бийлик оорусу менен ооруп калды. Ким чындыкты айтса эле бийлигимди басып алганга аракет кылып жатат деп. Бийлигиңди коргогондон мурда элге иштебейсиңби? Кандай гана мүмкүнчүлүк келди? Эгер да позиция туура эмес айтып жатса, көңүл бурба да, конструктивдүү ой пикирлер менен алмашканга аракет кылбайсыңарбы? Жабык эшик артында олтургузуп алып, колуңду сындырам, өрттөп жиберем, капкара экенсиң, ичиң толо арам экенсиң деген ыплас сөздөрдөн башка эч нерсеге жарабайт бул бийлик. Качан болсо каралагандан башкага булардын тили барбайт. Ыплас фейктер менен массалык түрдө Facebook группаларды, YouTube каналдарды, Instagram баракчаларды жана ошондой эле TikTok ар кандай массалык маалымат каражаттарын бар жогун сатып алып, ким чындыкты айтып чыкса ошону каралоого түштү. Булардын фейктери да арам тамакка көнүп калыптыр. Булар Кудайдан коркпойт. Ошондуктан эл калыс сөзүбүздү айтпасак болбойт. Калкым деп кан жүткүргөн уул кыздарыңыздарга кашайгыр качан арка бел болобуз. Биз арка бел бололу. Ошолорго биз көмөк берели. Урматтуу калайык калк, урматтуу аталар, апалар, сиздер да чындыкты айтып чыгыңыздар, жетет. Бошоткула камагандарды, бошоткула арам ишиңерди. Эгерде камагыңар келсе, баарыбызды камагыла. Кемпир-Абад үчүн баарыбыз камалганга даярбыз.